Абдимиталип Абылакимов буга чейин Жалал Абад облустук сотунда 7 жыл эмгектенген. Андан соң өз каалоосу менен Баткен облустук сотуна барган. Анын себебин орун алмашуу соттук иштерди алып барууда элдин ишенимин аткарууга абдан жакшы таасир берерин белгилейт. Учурда Абдимиталип Абылакимов мамлекет башчысынын жергиликтүү сотторду ротациялоо боюнча жарылыгына ылайык Талас облустук сотунда иштеп жатат. Келгенибизге 3 ай болуп калды. Негизинен үй бүлөсү менен 80-90% судьяларыбыз көчүп келип жайгашып, сот департаментинин жардамы менен кызматтык үйлөр болгондо кызматтык үйлөр берилди. Калгандарына ижарага алган үйлөргө келип жайгашты. Балдарын бала бакчаларга, мектептерге жайгаштырышып бүгүнкү күндө иштеп жатышат. Алардын ушул колунда болгон иштерди чечүүдө өтө жеңилдикти алып келет. Анткени аларды эч кимди тааныбайт. Ошондой эле ишке катышып жаткан тараптардын судьяларга андай көйгөйлүү болгон жагдайларды, арыздатууларды ишенбестиктерди келтирүүсүнө негиздери жок болуп жатат. Жалпысынан Талас облусуна 20 судья ротацияланып келген. Анын 8-и Талас облустук сотуна, калган 12-си шаар райондук соттордун судьялары. Судьялар Баткен, Ош, Жалал Абад жана Ысык Көл облустарынан келишкен. Муктарбек Турсункулов Ош шаардык сотунан Талас шаардык сотуна ротацияланып келди. Айтымында соттук иштерди алып барууда кабыл алынган чечимдерге жарандар тарабынан ыраазычылыктар айтылууда. Ротациянын таасири жакшы жакка жыйынтык берип атат. Азыркы бүгүнкү күндө бүгүн уже 3 айдын жүзү болуп калды. 3 айдын ичинде Талас шаарынын жарандары келип бүгүнкү күндө ыраазычылыгын билдирип атат. Бул ротация аябай жакшы натыйжасын берди деп ыраазычылыгын билдирип кетишип атат. Судьяларды ротациялоо менен катар эле сот кызматкерлеринин айлык маяналары 1 августтан тартып жогорулай турган болду. Мындай жаңылыкты Талас облустук сотунун улук катчысы Рустам Абасканов кубануу менен кабыл алды. Айлыктын көтөрүлүшү биз үчүн абдан жакшы жаңылык болду. Анткени биз көптөн бери ал жаңылыкты күтүп атканбыз. Азыр колума 9000 алып атам. 9000 күндүк жашоого жетпейчи. Ошондуктан айлыкты көтөрүлүш аябай эле сүйүнүп атабыз. Сот тармагындагы коррупцияга бөгөт коюу максатында бул тармак толугу менен санариптештирүүгө өттү. Алсак, ар бир соттук процесс аудио жана видео көзөмөлгө алынууда. Ошондой эле буга чейин соттук иштер төрага тарабынан бөлүштүрүлүп келсе, эми атайын автоматташтырылган маалымат системасы аркылуу бөлүштүрүлүүдө. Мурда деген протоколдорду көп убакыт алып, ошол көп барактарды кетирип, көп убакыт алчу эле. Азыр ушул краткий протокол деген бар. Ошол краткий протокол эле тиркелип, өз эле ошол аудио видео жазуу программасынан краткий протокол чыгат. Ошонун алкагында ошонун негизинде анын диск тиркелет. Сот тармагын жакшыртуунун алкагында мекемелердин материалдык техникалык базасы дагы толугу менен жаңыртылган. Ротацияланып келген судьяларга да шарттар түзүлүп, турак жайлар менен камсыз болушкан. Эске салсак, өлкө боюнча 312 судья ротацияланган. Айжамал Байырбек кызы, Бексултан Рахатбек уулу, Дина Ахматова, Талас шаары.